Киме? Кыргыз киносунун ийгилигине Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун салымы чоң. Анын чыгармаларын экрандаштыруу 60-70 жылдардын модасына айланган. Алардын бири Ак кеме тасмасы. Бул фильмди өзүнүн куруп алган таза, жарык дүйнөсү менен кичинекей Нургазы көркүнө чыгарган. Ал эми бул образды кинодо актер Нургазы Сыдыгалиев 6 жашында жараткан. Ана мен тентерек болчумун, бир жерде турбай эле, ар жака чуркап, бер жака чуркап, анан бийлесе чарчайт деп ойлойт окшойт, бирок чарчабай эле. Анан ошол жактан тандап кеткен, кинопроба, фотопроба болуп, анан киного ошол жактан түшүп калгам да. Эми ал баягы ойноп атып эле, баягы өзүмдү өзүм ойногондой эле болдум. Анан баягы андан кийин көп кинофестивалдарга болдук, көп артисттерди көрдүк. Айтматовдун чыгармаларындагы каармандарды көбүнесе жаш өспүрүмдөр түзөт. Аларды тасмага алып чыгууда кичинекей балдар салымын кошкон. Дал ушул актерлор учурда Ош шаарында көрүүчүлөрү менен жолугуп, алар менен пикир алышууда. Ыйлаган жери Жамиля деп. Ошол жери көп эл эсинде калган. Мында Жамиля тасмасындагы Сейиттен, Ак кемедеги Нургазы жана бетме-бет чыгармасындагы Ысмайылдын образын жараткан актерлорду көрүүгө болот. Алар бүгүн улгайган кишилер, бирок көрүүчүлөргө учурда да кинодогудай жаш каармандардын элесин берет дешет мындагылар. Ана бул кичинекей бала эле. Анан ак көйнөкчөн, татынакай шорт кийген татынакай бала эле, көзү бакырайган. Анан биз мынтип келет коюп кирип кеткен элек. Азыр көрүп алдым, мен Нургазыны тааныйт элем деп атканым ошол. Бул каармандар менен жолукканда балдарга өтө жакшы ой калтырды деп ойлойм. Себеби дегенде булар кинодон көрүп жүргөн да, азыр өздөрүн көрүштү. Бир жагынан булар өзгөрүп кеткен. Азыр жаш убагындагысын көргөн, азыр чоң көрүп атат. Мен ойлойм, ушундай жолугушуулар көп болсо жакшы болмок. Кыргыз киносундагы жаш каармандарды өспүрүмдөргө жакындан тааныштыруу учурдун талабы. Ал эми өткөрүлүп жаткан өспүрүм жана кино самалыгы да ушул максатты көздөгөн. Долбоордун максаты Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын негизинде тартылган баягы кинолордогу жаш балдардын образы. Ошолор менен түздөн түз ушул актерлор менен түздөн түз жолугушууларды уюштуруп атабыз да. Өз учурунда жогорудагы каармандардын катышуусундагы кинолор эл аралык фестивалдарда жалаң жеңиштерди камсыз кылган. Муну менен кыргыз киносунун керемети Союз учурунда 10 жылга созулганы айтылат. Белгилей кетсек, өспүрүм жана кино самалыгы Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата өткөрүлүп жатат. Гулизада Төрөбекова, Актилек Акылбек уулу, Нур Ньюс.